Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Чоң рахмат. 2024 жыл ооба чындыгында мен үчүн аябай экинчи жолу жакшы ийгиликтин жылы болду десем болот. 2022 жыл аябай сонун жыл болгон мен үчүн. Анан 2024 жыл Кудайым буйрса жакшы жылдардан болду. Биз сизди баарыбыз ар бир финалды карап, колдоп, ушунда отурдук. Уялмандарыңыздын ушундай сезип атасызбы? Чоң рахмат, ооба сезесиң албетте. Мындай артыңда ушул элиң сени колдоп атканын, жа комментарийди окуйсуң, анда сандачы. Ошондо аябай сезилет, аябай эле сезип аттым. Ошол сезимдердин аркасы менен мен финалга чыктым го деп ойлойм. Себеби дегенде эми жалгыз адамдын колунан эч нерсе келбейт чындыгында. Мен эгерде жалгыз колуман бир нерсе келсе, мен мурда эле чыкмакмын да. Ошо үстүмдө Кудайым, артымда элимдин колдоосу менен гана ушул жетишкендиктерге жетип келатам. Кудайга шүгүр. Кайсыл жаңы жылыңыз аябай эсиңизде калган? 2022 жыл албетте. 2022 жыл менин 18 июнь болчу. Ошол күн мен үчүн эң кымбат күн. Ал күндөр эч качан унутулбайт го дейм. Менин эле эмес, мен үчүн эле унутулгусу күн эмес, бул жалпы эле элимдин дагы унутулгусу күнү деп эсептейм да. Себеби дегенде баары ошол күнгө күбө болушкан өздөрү. Ошондуктан мен үчүн 2022 жыл эң унутулгус күндөрдүн бири. Урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздарга мен эң биринчи каалоом бул ден соолук. Ден соолугуңуздар чың болсун, анан көңүлүңүздөр оорубасын демекчимин. 2025 жыл Кудайым буйруса чоң ийгиликтердин, жалаң жакшылыктардын, ден соолуктун, албетте ийгиликтердин жылы болсун. Чоң рахмат. Жаңы жылды жакшы маанайда тосуңуздар. Я хочу искренне поблагодарить каждого из вас за то, что вы сегодня с нами. Инзира Исаева, дамы и господа, человек, благодаря которому мы можем сегодня получать действительно заслуженную награду. Спасибо вам огромное, Инзира. Рахмат.